بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa اقتربت barakatuh. الساعة Кандайсыздар? وانشق Бүгүн мен القمر сиздер менен Камар сүрөсүн окуп وفي жаткандагы менин каталарым жөнүндө النهاية бөлүшүп кетейин дедим. معرضون Камар сүрөсүн окуп устазама тапшырып жатканымда мага айткан каталарды биринчи укпадым. Мен окуткандай эле сезилди да. Ал деле ошентип окуп атат, вроде мен деле ошентип окуп атам. Бирок ар дайым менде ушул нерсе болот. Бирок болду, устазам айтты да, мен катуу окуп атат деди, значит мен катуу окуп атам дейм өзүмө. Бир ичимдеги болуп аткан жанагы сезимдер менен бул сезимдердин дагы бир четке жылдырам дагы. Болду, ката деди, ката, значит мен угушум керек, анан мен катамды угуп башташым керек дейм. Анан Камар сүрөсүн угуп баштадым. Камар сүрөсүн такрар уктум. Анан дагы ошондон кийин бир аз катамды угуп баштагандан кийин мен башка эжелерди, башка Куран окуган эжелерди Камар сүрөсүн окуп атканда алар кандай ката кетирет экен, алар кантип окуйт экен, же мен эле ушинтип окуйм бекен деп аларды угуп баштадым. Аларды угуп баштаганда катасы менин кулагыма угулуп баштады да. Анан өзүмдүн катам да кулагыма уже четко угула баштады. Биз ошол Камар сүрөсүн окуган болсоңуздар, ар бир аяттын аягында ро тамга менен токтойт. Кээ бирки учурда ро шаддалуу келет, кээ бирки учурда ро шаддасыз келет да. Шаддалуу келсе деле, шаддасыз келсе деле, шаддалуу келсе деле биз аяттын акырында биз токтогон учурда ал жерде сукун берип токтойбуз да. Өзүбүз сукун беребиз. Токтогонубуз себептен ал жерде сукун пайда болот. Анан ошол сукун бергенде дагы, эгерде ошол сукундун түбүндөгү бул тамга, ро тамгасы шаддалуу болсо, бул жерде ро бир аз басым жасабыраак, бир аз бир набыр сыяктуу же мындай бир аз басым жасап да, ошол шаддалуу экенин билдирип токтошубуз керек экен. Ро тамгасы жөн эле фатхалуу, касралуу, доммалуу келип туруп ушул жерден биз токтоп ро тамгасына сукун берсек, ал жерде биз эч кандай бир дагы набыр же мындай бир дагы басым жасабашыбыз керек экен да. Мен кантип окуйт экенмин эле? Мен ар бир ро тамгага аябай басым жасап окуйт экенмин эле. Баштан аягына чейин окуганда да ошол жердин ар бир токтогон аятымда ро шаддалуу болуп тургандай да. Мен ушинтип окуйт экенмин эле. Анан кийин альхамдулиллах бул катамды уктум. Аллахыма шүгүр деп катамды оңдоп баштадым. Азыр деле ошол катамдын үстүнөн иштеп атам. Уктум, бирок биздин тилибиз, кыргыздардын тили же менин тилим ошончолук ро тамгасына катуу барып тийеби. Ошону оңдоп жеңил, жумшак, сонун ро чыгаргым келет. Эмнеге дегенде, ро тамгасы кээде жөн кедейчике окулат го. Кесро менен келип туруп анан сукун бергенибизде ал жакта биз аябай ичке ро кылышыбыз керек да. Жоон ро болуш үчүн эми ал жакта жоон ронун 8 учуру бар. Ичке ро качан болот, анын 5 учуру бар. Бул өзүнчө чоң тема, бирок ошондо дагы мен ошол теманы билсем дагы, бирок практикада эч колдонгон эмес экенмин. Анан мага бир аят аябай жакты. Ушунчалык кулагыма сонун угулду. Ушул аят эмне аят экен деп койдум. Аятты ушунчалык бир уккан сайын ушул аят прям жүрөгүмө ушунчалык жакын да, жакын. Анан кийин азыр переводун карайм дедим, бирок карабадым да, сабак тапшырдым. Анан дагы бир нерсе болду, чалгып алаксып калдым, карай албай калдым. Анан Аллах таалам бирок ошол аяттын котормосун мага
Аллах таалам өзү көрсөтүп койбоду. Айдай сен чалгып көрбөй калдың мынаке деп туруп. Чалгып көрбөй калдымбы? Анан телефондон устазам статус киргизип калыптыр. Эмне статус киргизиптир деп карасам эле ошол аят, ошол менин жүрөгүмө жаккан, ушунчалык бир жүрөгүм укканда ушул аятты башкача болуп аткан бир аят. Ошол аятты киргизип, ошол аяттын тафсири котормосу менен киргизип коюптур. Я Алла дедим, Аллахым ушуну мени уксун деди окшойт Аллах таалам деп. Анан кийин ушул нерсени башташым керек экен деп өзүмө ниет кылдым. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Ал ушул аят болчу. Ушул аят мага аябай жаккан. Бунун котормосун айтып берейин сиздерге. Бул жакта мен орусча котормосу, сөзмө сөз котормосунан карап түшүнүшкө аракет кылам. Эми кичине болсо да түшүнүшкө аракет кылам да. Клянусь, что действительно мы облегчили Коран для понимания, но есть ли хотя бы один внемляющий ушул араңарда эч болбойт дегенде бирөө барбы ошол нерсени жаттайм деген деп ушинтип түшүндүм да менчи. Бул нерсени сиздерге жеңил кылдык. Клянусь деп Аллах таалам ант ичип атат. Бирок араңарда ушуну окуй турган, ушуну жаттай турган барбы деп бизге бир суроо узатыптыр да. Ушул аят мага аябай жаккан болчу. Ушул аяттын котормосуну окуп алгандан кийин иншаллах жаттап баштайм деп өзүм сөз бердим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.